Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya kerim. Rabbi şrah lana sudurana ve yessir lana umurana ve hlul uqdatan min alsinetina yefqahu qawlana ba'd. Hazırkı bugün kötü oturgan temamız sıfatu kelamihi azza ve cel. Allah Ta'alanın sıfatı kalam nafsi turasını ötөбүз Kur'an'ın жалпысынан. Ve nafi hulqihi бұл ошо Allah Ta'alanın sıfatı kalam деген sıfatı бұл жаралган эмес, махлук эмес деген. Ve nafi kavnihi bi hurufin ve aswat. Жана ошондой Allah Ta'alanın kalam деген sıfatı huruf тамгалар менен болбойт, үндөр менен болбойт деген nafi кылып турасына болот экен. Qawluhu ve annal Qur'ana kalamullah azza ve cel. Demek Allah Ta'alanın Kur'an'ı Allah Ta'alanın kelamı da otat. Kur'an degen Allah Ta'alanın kelamı otat sıfatı. Minhu bada bila kayfiyetin degenden bar nazır boljakta şeyh ne dolu nemesini onu koyubuz. Bul degen Allah Ta'ala birinci bolup oşon Allah Ta'ala söylөгөн Kur'an'ı oşonday kelam degen sıfatı менен Allah söylөгөн. Başka birөө söylөгөн эмес деп атат да. Ошондуктан minhu bada minhu эмес minhu bada аны айтып берет. İyyâke na'budu degендеги болуп атат да. Taqdim ta'khir кылып атат. Bila kayfiyetin bir de turat ay bila kayfiyetin nata'aqqaluha min harfin aw sautin aw bad'in aw sukutin hiç qanday bir kayfiyatsız. Misal üçün harf bolsun, saut bolsun, jo bolsa ertelip baştalуу, kechigүү деген нерселер жок деп атат. Jo bolsa sukut деген нерселердин бардыгы жок. Qawlan деп атат. Qawlan дегени ушул жанагы qawlan дегени немеден эмес, жаралган эмес дегенден сактанып ошондон ихтироз кылып айтып атат. وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا. Peygamberimizге вахий кылып түшүргөн Allah Taala. Эми бул жакта анзалаху дегенде уже немеге кетип атат? Куранга кетип атат. Муназзал турасына кетип атат. Башында Allah Тааланын каламы, сыпаты турасына кетип атат. Ва саддакахул муъминуна аля залика хаккан. Мусулмандар бардыгы ошол хак экендигин неме тасдикташкан. Анан бул жакта Бадул Амалиде келгендей, "Ва мал Кур'ану махлукан та'ala каламур Rabbi an jinsil maqali." Демек, Allah Тааланын Кур'аны башкача айтканда сыпаты бул махлук эмес деп атат. Анткени бизде келет бул жакта Кур'ан дегенде эки нерсе. Же иштирок. Мисалы үчүн бул минбабил иштирок Кур'анга дагы азыр окуп аткан, колубузда кармап аткан Кур'анга дагы, анан Allah Тааланын сыпатына дагы колдонулат да. Ошондон бул жактан эмне деп атабыз? "Ва мал Кур'ану махлукан" Кур'ан дегенден максат бул жерде Allah Тааланын сыпаты деп атабыз. Allah Ta'alanın sıfatı bul mahluk эмес. Ta'ala kalamur Rabbi Allah Ta'alanın kelamı an jinsil maqali başka adamların sözünden dagı ulуу turat. Başka adamların sözünдөй болуп ün менен, saut менен, harf менен, ошого окшогон нерселер менен ошолордон улуу бийик болуп турат дейт. 35-бетти ачсаңыздар. Wa naqulu mu'taqidina innal Qur'an alladhi huwa kalamullahi wa sifatuhu. Demek kelamı Allah Ta'alanın sıfatı болгон bul Kur'an'da aytып атат да. Minhu ta'ala bada. Ay bunun manisi meken? Huvellezî tekelleme bihi subhanahu ve qalahu fil azal. Ezelteden Allah Taala uşunu kalamды колдонгон, kalamды айткан деп атат да, kalamын. Ezelteden айткан деп атат. Allah Taala'dan başka hiç kim bul kalam менен сөйлөгөн эмес. Allah гана сөйлөгөн деп атат. Lakin tekelleme bihi subhanahu bila kayfiyetin aslan. Hiç кандай bir kayfiyatsız деген нерсе жок деп айтты. Эч кандай бир кайф, кандай болуп сүйлөдү, кандай үн болду, кандай неме тамгалар менен болду деген нерсе жок деп атат. Кайфияттын баарын нафилат экенбиз. Мисалы үчүн кандай кайфияттар десе, минал хуруфи вал асват, ушулардын баардыгын нафилат экенбиз, кайтарат экенбиз. Эмне үчүн десе, лианнал кайфията арадун мулазимун ли зи жисмин. Анткени бизде жана иннал мақулати ладайхим тухсару фи ашрин ва хи арадун ва жаухару деген мақулат ашрдын баардыгы бул мумкинаттардын немеси да. Ошол мумкинат, мисалы үчүн мақулат ашрдын арасында бизде кайф деген мақула бар. Мақулатур кайф бар. Ал кайф боло турган болсо эмне болот экен? Бул мумкинаттарга, важибул вужудка эч кандай мунун тиешеси жок. Ошондон айтып атат, лианнал кайфията жобусуда кайф дегенибиз ародун, бул арод болот. Анан мулазим болот. Кимге десе, леви жисмин, жисм аттуу затка, жисм атпайга эмне болот экен? Дайыма ошонун жанынан ажырабай жүрөт экен. Суммал арод. Кийин келе турган болсок, арод дейт. Арод деген нерсе бизде яхдусу ва янқади. Пайда болот дагы кийин кайра жок болуп кетет. Мисалы үчүн менин үнүм, азыр сүйлөп аткан үнүм эмне болуп кетти? Пайда болот да жок болуп кетет. Анан бул жакта дагы ародду экиге бөлөнөт. Арод сайяла, арод койру неме сайяла деген. Арод сайяла деген бир айтычтык менен жок болуп кетет. Ал эми мисалы үчүн өң, түз деген нерселер бар да, алар боло турган болсо койру сайялага келет. Алар ошол жерде калып калат, бекем турат деген мааниде болуп калат. Бул жакта айтып атат: "Вал хуруфу вал асват мин ал а'ради сайяла" дейт.
Сайяла деген мааниси кандай экен? Аллати тахдусу ала таакуби ва тавали. Улам сайын жаңыланып пайда болуп турат деп атат да. Мисалы үчүн ар бир сүйлөгөн сайын сүйлөгөн тамагыбыз буга чейин үнүбүз жок болуп кетип атат да. Ал эми берки арод койру сайяла боло турган болсо, алар өңгө окшогон нерселер. Алар тура берет да. Ва иза кана ал-араду хадисан мухалан бақауху. Эгерде ародтун дагы эки заманда, эки убакытта мунун калыштыгы мухал боло тургандай, хадис боло турган болсо, лам яджус ал-кайфу аллази хуа арадун илля алал хавадис. Анда бул кайфтарды, соут, харфтарды кимге колдонушубуз керек экен? Хадистерге гана колдонушубуз керек экен. Валлаху таала кадимун ва каламуху кадимун фа ястахилу алейхи. Эгер ал кадим болсо, каламы да кадим боло турган болсо, анда мустахил болот ан якуна каламуху харфан ва саутан дейт. Харф менен соут болушту мустахил болот. Эмне себептен? Анткени булар кайф болуп атат. Кайф боло турган болсо, бул кийин жанагы мумкинаттарга колдонулат да. Ва иннама қалаху таала қаулан ва иннама қалаху таала. Эмне үчүн бул жакта қаулан деп колдонуп атат? Шейх Имам Тахави минху бада била кайфиятин қаулан дегенде айтып атат. Ай қаулан қадиман дейт. Муну эзелтеден эле кадим катары колдонулган Алла Таала. Кадим сыпаты катары колдонулган. Ла холкон хадисан. Берки муътазилалар айткандай кылып, муну кийин мисалы үчүн башка бир нерсе жараткан эмес деп атат да. Калам. Фил лаухил махфуз. Мисалы үчүн лаухил махфузда жараткандай эмес дейт. Кама қалатил муътазила фа хуа каламуху таала ла фи'луху дейт. Бул дегени, бул калам деген сыпат Алла Тааланын чыныгы, хакыйкый сыпаты болуп атат. Анын фейли эмес. Муътазилалар айткандай жараттуу деген нерсе, жаралган нерсе анын фейли болот да. Бул жактан эмне деп атат? Анын өзүнүн немеси деп атат. Каламы. Хада вa'lam алламани Аллаху таала ва ияк анна фи ижмали калами al-имам Тахави таала исбатан ли мазхаби ахли al-хак. Имам Тахавидин бул жакта айтып берген сөзүндө эмне кылып атат? Акыйкат жана ахли сунна вал жамаанын мазхабын исбат кылып атат. Ва раддан ли мазхаби ахли al-батил, муътазила жамааттарын немесин нафи кылып атат. Эмне үчүн десе? Ва далика аннаху хина кала al-Qur'an. Qur'an деп айтканда жана муштарак, мажаз дегенге эмгелебиз. Ва хуа имма лафзун муштарак байна al-калами al-мактуб байна даффатай al-мусхаф. Демек бул муштарак болушу мүмкүн. Кандай десе, алдыңызда турган жана Кур'ан бар го, биз кармайбыз го. Даратсыз кармаса болбойт. Ошондой Кур'ан менен анан ва байна калами Аллахи таала аллази хуа сифатуху ал-qaимату би затихи ал-али. Алла тааланын затында бар болгон, Алла тааланын сыпаты болгон неменин каламдын ортосунда эки муштарак. Демек бул дегени муштарак дегенде айын дегенде, мисалы үчүн айын деп айта турган болсок, айын деген нерсе мога деле айын деп колдонулат, буга деле айын деп колдонулат да. Ошондой эле бул неме Кур'ан деген сөз алдыбызда китепке дагы, анан кийин Алла тааланын сыпатына дагы Кур'ан деп айтыла берет экен дейт да. Бул нерсени билип алган зарыл болот да азыр. Эмне үчүн айтат? Ва имма бул биринчи кабыл. Эгерде муштарак дей турган болсок, бизде муштаракта негизи муштарактан караганда мажаз деп айтканыбыз жакшы болот. Анткени муштарак деп айтканда тааддудул вадага алып барып коет. Буга өзүнчө коюлган, буга өзүнчө коюлган дегенге алып барып коет. Эгерде муштарак деп айта турган болсоңуз, экөө тең хакыйка болот. Бул да хакый мани, бул да хакый маниси болот. Түшүндүрбү? Эми бул жакта мажазга келе турган болсо, бирөөсү мажази, бирөөсү хакый болот. Ва имма мажазу мурсал мин баби дала ала al-madlul. Кайсыл тараптан десе, мажаз мурсалдан кайсыл неме алакасынан десе, дал мадлул тарабынан болот дейт. Демек Кур'ан деген сөз, азыркы колдонуп аткан сөз, бул дал болот. Ал эми мадлулу бул эмне болот экен? Алла тааланын сыпаты бул мадлул болот. Алдыбызда Кур'ан бул дал болот экен, ошол тараптан дейт. Эмне үчүн десе, кайым не себептен дал мадлул тарабынан болуп атат десе, ва залика анна al-хуруфа далатун ала калами нафси. Алдыбызда турган Кур'ан бул эмнеге далат кылат дейт? Ошол жанагы калам нафсиге Алла тааланын сыпатынан далат кылат. Ал-qaim би затихи таала. Фарафа ал-мусанниф рахимаху таала залика al-ishtirak. Шейх Мусанниф Имам Тахави келип туруп, ушул иштиракту ва нафа хада al-majaz. Ушул мажаздыкты дагы не кылып нафи кылып атат? Би тaqidиhi al-Qur'ana би qawlihi kalamulloh деп айтып атат. Жөн al-Qur'ану гойру махлук деп айткан жок. Al-Qur'an kalamulloh, al-Qur'anu kalamulloh гойру махлук деген сөздү колдонуп атат да. Демек al-Qur'an kalamulloh деп тaqид кылып атат. Анткени эгерде жөн эле al-Qur'an деп айтып кое турган болсок, анда бул жакта муштарак келип калмак, же болбосо бул жакта мажаз деген нерсе келип калмак да. Демек ошол эки сүрөттүн тең нафи кылып не кылып атат? Kalamulloh degende aytып атат. Ай аннал мурада бил Кур'ани ха хуна, бул жакта сүйлөнүп аткан Кур'андан максат эмне экен? Ал каламул кадим аллази хуа сифатуху al-qaimatu би затихи al-ali лал хурuful maktubatu fil masahif ad-dallati ala al-kalam an-nafsi. Кармап аткан Кур'ан эмес дейт, Алла тааланын сыпаты болуп атат. Кур'андан максат бул жакта Имам Тахавидин сөзүндө эмне экен? Калам нафсиди максат кылып атат дейт.
Анан айтып атат: "Сумма асбата рахимахуллах анна al-murada bil-Qur'an huwa kalamullah ta'ala al-qadim alladhi takallama bihi fil azal." Анан бул жакта ошол бул Курандан максат Алла Тааланын калам экенин испат кылып мындай деп айтып атат: "Фaqala minhu bada ay innama takallama Allah ta'ala bihi wa lam yakhluqhu fil lawhil mahfuz kama qalat al-mu'tazila." дейт. Минху бада дегендин немеси файдасы ошол болуп атат. Алла Таала ушул каламын өзү сүйлөдү деген болуп атат. Өзү колдонду ушул сыпатын деген болуп атат. Башка бир жерге келип, Лаухул Махфузга келип жаратып койгон жок дейт. Муътазила айткандай. Ли ажли залика, мына ушул нерсени испат кылыш үчүн, ушул маанини түшүндүрүш үчүн Имам Тахави эмне кылып атат? Каддама ма хаккуху ат-таъхир дейт. Бул жакта өзү эмне болуш керек? Бада минху болуш керек да, фейл келет, анан кийин минху деген харфы жар келиш керек да, жар мажрур. Анын ордуна эмне кылып атат? Минху бада деп атат. Алла Таала өзү айтты дегенди испат кылгысы келип атат да. Лиярудда бидалика ушул сөзү менен хаср. Бул деген бизе тaqdim ta'khir кылыштык, бул хасрды түшүндүрөт да. Мисалы үчүн набудука десе, ияка набудуда, набудука дей турган болсо, сага дагы башкага деле болуп калышы мүмкүн деген чыгып калат да, башкага деле ибадат кылабыз деген. А бул жакта ияка набуду дегенде сага гана деген болуп атат. Ошондо бул жакта Алла өзү сүйлөдү дегенди түшүндүргүсү келип атат да. Өзү гана сүйлөдү дегенди айткысы келип атат. ليرد بذلك قول المعتزلة في نفيهم الكلام النفسي الذي هو صفته تعالى القائمة بذاته дейт. Демек, ошол муътазилалар Алла Тааланын сыпаты жок деп нафи кылат да. Ошол сөзүн Имам Тахави нафи кылып кайтаргысы келип атат. Файнахум каулум не деп айткан? Халакаллаху таала каламан фил лавхил махфуз дейт. Лавхил махфузда бир сөздү жараткан. Ва залика хуа каламуху. Мына ошол лавхил махфузда жаралган нерсе Алла Тааланын сыпаты деп атат. لا أنه تعالى له صفة الكلام على طول الكلام деген сыпаты жок деген атат да. Анткени биз айтканбыз, булар муътазилар эмне үчүн ушул немеге барып койду? Сыфатул маанилерин баарын нафи кылат. Мисалы кудрет, илим деген сыпаттар жок. Эмне үчүн дегенде, буларда тааддудур кудама болуп калат деп айтышкан. Бирок тааддудур кудама лазим болбойт. Тааддудур кудама деген нерсе келип чыкпайт. Эгерде сыпаттардын көптүгү кодим боло турган болсо эч зыян бербейт. Качан тааддудур кудама болот? Эгерде заттар бар боло турган болсо да. ثم أثبت كينكي وشو الجريك ثم أثبت المصنف رحمه الله تعالى أن كلامه تعالى ليس بحرف ولا بحروف ولا بأصوات дейт. Демек, Алла Тааланын сөзү харфтан турбайт, үндөн турбайт дегенди бекемде айтып атат. Не үчүн ошону айтып атат десе, нафиян ли мушабахати каламихи таала ли каламил халк. Анткени эгерде субханалла карасаңыздар, кээ бир кенемдер келет да, Алла Таала үнү менен сүйлөйт, немеси менен сүйлөйт деп атпайбы? Үнү менен, тамга менен сүйлөйт дей турган болсо, анда лейса камифи шей деген аяттын мааниси каякта калып кетти. Анда Алла Тааланын сыпаты дагы пенделердин сыпатына окшошуп калды да, Алла Тааланын каламы дагы адамдардын каламына окшошуп калган болуп калат. Ооба. نفيا لمشابهة كلامه تعالى لكلام الخلق وردا لقول الحشوية جوابsa حشوية кылып окусаңыз болот وأضرابهم وهابилердин мужассималардын сөзүн нафи кылгысы келип атат. حيث قولوا алар эмне деп айтышкан? كلامه تعالى حرف وصوت. Алла Тааланын сөзү эмне деп айткан? Харфтан турат деп айткан, анан үндөн турат деп айткан. Ошо кароосунан кодим деп койгонда, субханалла, таң алыштуусу. Харф менен соут карасаңыз, бисмилла дегенде өзү бис ба сөзү биринчи келип атат. Анан алып бүткөндөн син тамгасы келип атат. Демек, бул хадис болуп атат да. Хадис нерсени кайра кодим кылып койгон, бул танакут болуп калат да. Бири-бирине карама-каршылык. Ошондон бул жакта эмне деп атат? حيث قول كلامه تعالى حرف وصوت فقال анан ошону сөзүн нафи кылыш үчүн Имам Тахави ушулардын мужассималардын сөзүн нафи кылыш үчүн эмне деп айтып атат? Биля кайфиятин, харфта эмес, соутта эмес деп ошону айткысы келип атат. Лианнал кайфа жанагындай айткандай, арадун мухарун бақауху заманайни. Эки убакыт калыштыгы, өз алдынча калыштыгы мүмкүн эмес. Бул ошого окшогон араб сайялар жанагындай. Ва ма жаза адамуху истахала қидамуху. Кайсы нерсенин маадум болушу жайыз боло турган болсо, ал эч качан кодим боло албайт. فلا يكون الحرف والصوت إلا وصفا للكلام الحادث المنقضي дейт. Анда харф менен соут анда эмне болот экен? Неге сыпат болот экен десе, адамдардын сөзүнүн сыпат болот экен. Адамдардын сөзү ошол харф менен соуттан турат экен. Ал калам адамдардын сөзү менен башталат дагы түгөнүп калат. فإن الحروف أعراض سيالة. Анткени хуруфтардын баардыгы бир айтат да кайра жок болуп кетет. Угуш менен эле жок болуп кетет. تحدث على التعاقب والتوالي. Мындай бирин артынан бири пайда болот да. Бисмиллахи рахмани рахим дегенде ар бир тамга биринен кийин бири пайда болот. Фатахтусу сумма танадим. Бар болот да, кийин жок болот. Идил бау, мисалы үчүн ошонун да себебин байнап айтып берип атат. Эмне үчүн бар болот, жок болот десе, идил бау фил басмалати мутақаддиматун аля сини фил вujud. Бини биринчи айтасыз да, баны биринчи айтасыз.
Анан кийин ошол биринчи пайда болот, анан кийин тиги син пайда болот да, ушинтип кете берет. Сумма ла юнтаку бис-син илля бинқито'ил ба. Кийин ошол синди качан айтасыз? Баны айтып бүткөндөн кийин синди айтасыз. Ошондой да. Ва ла юнтаку бил-мим илля бинқито'ис-син ва хакада фи саири калиматил Кур'ан ва хуруфихи. فلما كان من ديدن الحروف السبق فالانعدام ثم اللحق. Демек хуруфтарды карап көрө турган болсок не болот экен? Бирөөсү биринчи башталат экен, анан кийин башталгандан кийин жок болот экен, жок болгондон артынан бирөөсү башка бир тамга келет экен. Ошондой болгондон кийин дейт, далла залика, ушунун баардыгы эмнеге далил болуп атат? Алал худуси ба'дал адам. Демек бул тамгалар, сөздөр, ошондон куралган сөздөр эмне экен? Жок болуп анан пайда болду. Вал адами ба'дал худус. Бар болгондон кийин да кайра эле эмне болот экен? Жок болот экен. Валайса хада илля на'тул хавадис. Бул ошол хавадистердин гана сыпаты болот дейт. Ушундай калам, бул кимдин калам экен? Хавадистердин, махлукаттардын сыпаты болот экен. Васиматул махлук ва васфул муфтакир ва каламуху та'ала кадимун мухалун алейхи залика. Фасахала идан ан якуна каламуху та'ала хуруфан ва асватан. Имам Абу Ханифанын сөзүн алып келет. Кала имам Азам радияллаху анхум ва нахну натакалламу бил алати вал хуруф. Биз неменен сүйлөйбүз? Тил менен сүйлөйбүз. Курал менен сүйлөйбүз. Ооз менен, тиш менен сүйлөйбүз. Анан тамгалар менен сүйлөйбүз. Аллаху таала ятакалламу била алатин вала хуруфин. Алла таала эч кандай жана алатка да, хуруфка да муктаж эмес, андан нерсе менен сүйлөйт. Вал хуруфу махлуқатун дейт. Интаха фиқул акбар. Ва қала айдан, эмне себептен Алла тааланын каламы махлуқ эмес дегенде айтып атат. Лианнал китабата вал хуруфа вал аят, булардын бардыгы эмне болуп атат? Далалатул Кур'ан. Куранга далил болуп берет. Куранды түшүндүрүп бере турган нерсе. Не үчүн болуп атат десе, ли хажатул ибад. Адамдар биз муктаж болуп атабыз бул нерсеге. Анткени адам баласы мисалы үчүн жана мантыкта да келгендей далала аклия менен далала табиияларды көбүнчө неметпей калабыз да, түшүнбөй калабыз. Биз далала вадиияларды колдонобуз да дайыма. Далала вадиияны колдонобуз. Демек бул сөз бул мааниге колдонулган. Эгер адамдардын ортосунда сөз болбой турган болсо кыйын болуп калмак түшүнүш. وكلام الله تعالى قديم قائم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الأشياء. Demek Allah Taala'nın jana Kur'an kalamının manisi biz kantip düşünөбүз десе, ошол нерселер менен, ошол нерселер хуруфтар менен, асваттар менен düşünөбүз дейт. Ошол хуруфтар, асваттар келип туруп, Алла Тaala'нын kalamının манисин бизге түшүндүрүп берет экен да. Демек бул жакта эмне деп атат? Караңыздар. Фахада нассу имамин мин аимматис салаф ala anna kalam Allah Taala laysa hurufan. حروفتردان تربيت وأن الحروف مخلوقة وإن من الحروف دالة على الكلام النفسي القائم بذاته تعالى. ثم أكد المؤلف رحمه الله أن كلامه تعالى هو قول لا خلق للكلام في اللوح المحفوظ. Demek bu söz болуп атат. Allah Taala kalamı деген анын сөзү, буну анын жаратуусу деген эмес дейт. Лаухул махфузда жаралган жаратуусу эмес. Фaqala мына ошондуктан qawlan деп айтып атат. Ай qalahu Taala qawlan wa lam yakhluqhu fi lawhil mahfuz wa ta'kidu hadha ziyadatun fi ithbati kalamihi Taala an-nafsi wa radd liqawl al-mu'tazila min annahu Taala khalaqa kalaman fi lawhil mahfuz деген немени бекемдеп айткысы келип атат дейт. Ушул нерсени негизи окушка неме болдук. Анткени бул жакта канча деген нерсе айтылып атат да. Болгон biz tez ele okup kettik. Ошондо 35-беттен баштап 37-бетке чейин толук окудук бул жерден. Ят деген нерсе келип атпайбы аятта? Сыфатул муташабихаттардан келип атат да. Ят дегендин мааниси алымдар айткандай, мурунку салаф солихиндер айткандай, мурунку алымдар айткандай, тафсируха кираатуха деп айткан. Муташабих аяттарды кантип тафсирлейсиң десе, болду окуп эле өтөсүң дейт. Ал жакка кирип кетпейсиң. Бул жактан нияттан максат эмне болду экен? Жарихабы же болбосо немеби же кудретпи же неме деп кирбейсиң дейт. Бирок кийинки алымдар эмне кылышкан? Мутаахирлер келип туруп, жок бул жерде биз ятты биз Алла Тааланын кудрети деп которбой турган болсок, авамдар эмне кылып атат? Ят дегенде Алла Тааланын колу бар экен. Алла Таалан ядуллахи фаука айдихим дегенде мынтип неметип калат экен деген туура эмес түшүнүк болуп калып атат да. Ошол нерсени ошондуктан неме ториқатул халаф ahkam деп айтканда, ahkam деген мааниси амна деген мааниде да. Тыят неден? Көбүрөөк тыят. Авамдарды ошол жанагы муташабихат тажсимге кирип кетет дегенден тыят дейт. Ошондон берки кийинки мутаахирлер келгенде неме кылып, тавил кылып койсо болот. Бирок ошол немеге ошондо дагы биз эмне кылабыз? Мындай чыкканда бизде эки неме болуп атпайбы азыр? Эки тарыйка, эки жол болуп атат. Мутакаддимдер менен анан мутаахирлердин жолу болуп атат. Мурунку салафтардын немесинде боло турган болсо, алар дагы эмне кылат? Танзих кылат. Бул жерде зохир мааниси, сырткы мааниси максат кылынбайт деп айтабыз. Ят дегендин сырткы мааниси өзү эмне? Кол деген да. Тилдик мааниси кол деген. Бул кол деген мааниси максат кылынбайт. Анда эмне десе,
билбейбиз болду дейбиз да. Мутаахирлер келип не кылган? Ят деген нерсе максат кылынбайт. Анда мааниси эмне десе, могу болушу мүмкүн, же могу болушу мүмкүн деп айтышат да. Бирок точно могу деп айта албайт алар дагычы. Кудрат, рахмат. Болушу мүмкүн деп коет да. Ошондон лазимул мазхаб лейса би мазхаб илля ан якуна лазиман баййинан ва кана мужман алейхи валтазама сахибуху деген 3 шарт бар. Ошол нерсени кылыш керек. Биринчи, ошол айткан нерсе точно ошого алып баруусунда эч кандай бир шек жок. Жанагы натыйжага алып баруусуна. Ачыктан ачык ошол натыйжага алып бара турган болсо, экинчиден башка алымдар дагы ушул жерде эгерде ушундай кыла турган болсо, капыл болушуна бир пикирге келе турган болсо, үчүнчүсү өзү дагы неме кыла турган болсо, туура мен ушинтип айтам дей турган болсо. Анан ошондо дагы жанагындай неме да, эми ал жакта да капыр маселеси, такфир маселеси өтө кыйын. Негизи бул жак жанагы немени окуганыбыздын себеби өтө зарыл болду. Могу Шейх Нидолдун окуганыбыздан китебинде аябай жакшы неме айткан, ошондуктан ошол жактан окудук. Ламма фарага мин баян ат-тавхиди ва нубуввати шара фи баян ал-aqidati fil Qur'an. Буга чейин ошол тавхид нубувватты айтып кеткен. Эми азыр бул жакта ошол Кур'ан туурасында акыйда кандай болуш керек, ошону баяндоо туурасында киришип атат. Не үчүн десе, ли анна мадар шариати алейхи, анткени шариат барып неге такалат? Куранга такалат. Куран биздин биринчи булагыбыз болуп атат да, мусулмандардын биринчи булагы. Ва ху муъжизатун даллатун ала нубуввати. Ал эми Куран боло турган болсо, ошол пайгамбардын пайгамбар экендигин тастап бере турган эмне болуп атат? Муъжиза болуп атат. Анткени бул жанагы муъжиза деп атабыз да, муъжизанын тарифи эмне десе, амрун халикун лил ада. Адаттан тышкаркы нерсе, язхару ала яди муддаи нубува, да неме пайгамбармын деп айткан адамдын колунда бул ачыкта. Ошонун колунан не болот экен? Ачыкка чыгат экен. Ошонун колунан келе турган нерсе экен да, Алла Таала. Юзхируллаху таала ала яди муддаи нубувати тасдиқун лаху фи даъваху. Ошол даъва кылып аткан нерсесинде айтып аткан мен мындай пайгамбармын дей турган болсо, ошол пайгамбарлыгын тастыктоо максатта муъжиза келип не кылат экен? Тастап кубаттайт экен да. Бул ушул муъжиза ошондой. Ва кад ихталафа фихи нас. Кээ-бирке ошо адамдар ушул жакка келгенде дагы ушул маселеде дагы талаш тартышкан экен. Жанагы калам маселесине Муътазила, кээ-биркелер эмне келип мушаббиха муджассим болуп кеткен. Ортосунда тургандар Кудайга ахлу сунна вал жама Ашари менен Матуридилер ортосун карманган. Фаман улихима баяна ма хуа ал-хак. Ошол акыйкатка жетүү, буга илхам бериле турган болсо, ошол жамааттарга не деп айтышкан? Кала иннал Кур'ана каламуллах деп айтышкан. Ва ху атфун ала каулихи инналлаха вахидун деген сөзгө атф болуп атат. Иннал Кур'ана каламуллах деген сөз буга чейин эң башында нақулу фи тавхидилlah деген неме ошол жакта нақулу би тавфиқиллах муътақидина би тавфиқи инналлаху вахидун деп келди го матнын башында. Ошого атф болот дейт ошол сөзүбүз. والتقدير نقول معتقدين إن الله واحد وإن محمدا عبده وإن القرآن كلام الله دعوة توسيت. نيجون كلام الله دعوة توسيت لقوله تعالى حتى يسمع كلام الله. Allah'ın sözünü kanğa çeyin ser فأجره حتى يسمع كلام الله. Dep ayette o şunu tükelette. Yuriduna ay yubaddilu kalam Allah. Allah'ın sözünü alar burmalagısı gelet dep atat. Demek bu jakta kalam Allah degen. Ne üçün biz Allah Taala'nın bul Kur'an Allah Taala'nın kelamı dep atabız. Antkeni bul jakta Allah Taala özüne ispat kılıp atat da. Özüne ispat. Anzalahu bi ilmihi degende demek ilim degen söz Allah Taala'da ilim degen nerse bar eken. Demek kelam Allah degende Allah Taala'nın kelam degen sıfatı bar eken degen bulup atat. Ve arada bi nafyil keyfiyeti anhu isbata azaliyetihi. Bul jakta İmam Tahavi minhu bada bila keyfiyetin degen. Nafi keyfiyatın nafi kılуу menen neni ispat kılgısı kelip atat? İsbata azaliyetihi. Bu Kur'an Allah Taala'nın sıfatı azali ezelteden beri var. Kodim ekendigini ispat kılgısı kelip atat. Antkeni biz ayttık da bul neme kayfiyat деген нерсе, бул арат кийинки жаралган нерсе. Булар кимдерге гана эме болот? Махлуктарга колдонулат булар. Roddan ne üçün dese? Roddan alel mu'tazilati vel kerramiyati. Mu'tazilalarga jana mushabbiha mujassimalarga rod oşolarga жооп катары айтып атат. Wa nafya kawnihi min jinsil hurufi wal aswat. Roddan alel hanabilati. Jana ошондой эле анын несин нафи кылгысы болуп атат? Huruftардан турбайт бул Алла Тааланын каламы, асват үндөрдөн турбайт. Деп ошон нафи кылгысы келип атат. Не үчүн десе? Roddan alel hanabilati. Ошон имам Ахмад неме эми негизи ханабила деп айтып койгонун бул жерде бир аз немерек болуп калат. Ошондон бул жакта Roddan alel вахабия десин, жолбосо вахабилер эми кийин чыгып атат да. Ошол жолбосо мушаббиха муджассима десе жакшыраак болот да. Ошолорго род бериш үчүн. Бул жакта экиде карап коюңуздар. Хум каумун насабу анфусахум илал ханабилати вал имами Ахмад.
ма анна имам Ахмад лам якул ма қалу мимма қала фихи ахли суннати вал жамаа. Ахли сунна вал жамаатқа қарсы келген мәселелерді имам Ахмад айтқан емес дейді. Бірақ бұлар не қылды? Ошоға өздерін таандық қылып азыркы вахабилер. Бірақ азыркы вахабилер бұлар мазхабты да қарманбай қалышты да. Анан ошондуктан бул жакта шейх Шандар, бул жакта шейх неме Газнавийдин сөзүн тавил кылып, жакшы мааниге өзгөртүү буруу максатында мындай деп айтып атат. Ал-мураду Ханаbilaдан максат кимдер десе, ал-мураду бихим таифатун мимман тамазхабу би мазхабил имам Ахмад. Имам Ахмадтын мазхабын карманган, анан фавафакуху фил фуру. Фуруда гана неме болгон адамдар, кээ-бирки жамаат деп атат. Жалпы хамбалилер деп эмес. Ошондуктан негизи хамбалилерге ахли сунна вал жамаатка кошууда алымдар не деп колдонушат? Ва фудалаул Ханабила деп коюшат. Хамбалилердин жакшылары дейт да. Мисалы үчүн ахли сунна ким дегенде? Ким деп айтышат? Ашарилер, Матуридилер ва фудалаул Ханабила деп коет да. Жалпы хамбалилер деп айтышпайт. Демек, булар не кылат экен? Имам Ахмадтын мазхабын фихте келип карманышат экен, ал эми акидага келгенде карманышпайт экен. Анан булар ошол Алла Тааланын каламы хуруфтан турат, асбаттан турат. Анан ошого карабастан булар кодим деп айтышат дейт. Кээ-биркилер керек болсо дейт, мындай деп айтып атат. Биздин бүгүнкү күндө окуп аткан сөзүбүз дагы, немебиз дагы, үндөрүбүздүн баардыгы кодим деп айтышкан дейт. Кудай сактасын. وذلك من يشندسه لأن كلام الله تعالى صفته القائمة بذاته الله تعالى ذاتында бар болгон сыпат болуп атат فيكون قديما كسائر صفاته الله تعالى заты قديم болгондон кийин Allah تعالى жалпы сыпаттарында эле бул дагы قديم болот экен أي لو كان حادثا فإما жанагындай буга чейинки жана 3 ыктымал айтып кетет эгерде Allah تعالى каламы хадис деп айта турган болсок алдыбызда 3 ыктымал бар 3 өтөн батын Qaysı? فإما أنه حدث في ذاته كما زعمت الكرامية Allah Taala'nın zatında havadisler. Demek bu kalam keyin пайда болгондагы бирок Allah Taala'nın zatında бар дей турган болсок, Карамия айткандай. Анда мелкот фатасиру затуху махаллан лил хавадис. Анда Allah Taala'нын затында havadisler чогула турган бир орун болуп калат. Ва хуа ла яжуз дейт. Аула фи махал ва хуа мухалун айдан. Же болсо бул бир махалда эмес. Демек бул калам, бул сыпат болуп атпайбы? Сыпат болсо деле бирок бул мавсуфка муктаж эмес, башка бир нерседе жаралган дей турган болсо, бул деле мухал дейт. Эмне үчүн десе, ланал калама арадун, калам деген нерсе бул арад. Арад болгон нерсе дайыма жауһарга турат да. Бизде ошондой эреже бар. Fa awwalun nima? Innal maqulati ladayhim tuhsaru fil 'ashr wa hiya 'aradun wa jawharu fa awwalun ما له وجود قام بالغير والثاني لنفس داما. Demek arad degende bunun vücudu ne menен болот экен? Башка бирөөгө таянып бар болот экен. Демек өң деген нерсе не менен болот? Могу неме менен болот. Мисалы үчүн ак өң ушул деме телага барып пайда болот. Кызыл өң телага неме болот, ошондой да бардыгы. لأن الكلام عرض فلا بد له من محل. Демек арад боло турган болсо, демек мунун тура турган неси бир жайы болуш керек экен. Ау мухтасун жолбосо үчүнчү ыктымал фи махалин ахар. Жолбосо бул некен? Бул неме калам деген Алла Тааланын каламы деп айтабыз дейт, бирок башка жакта жаралган, башка бир орунда деп айтабыз. Андай боло турган болсо, анда бул не деген натыйжага алып барып коет десе айтып атат. Фаякунул мутакаллиму заликал махал ла халиqa. Фаякунул ал мутакаллим заликал махалла ла халиqahu. Анда мутакаллим кайсы болуп калат экен? Мутакаллим деп биз ошол махалда айтышыбыз керек болуп калат экен. Калам кайсы жерде болсо, ошону мутакаллим деп айтып коебуз. Аны жаратканды неме мутакаллим деп айтпайбыз дейт. Булар ошентип айтышкан экен. Мисалы үчүн жанагы булар башка бул муатазилардын сөзү болуп атат. Алла Таала каламды башка жакта жараткан дегени бир нече ыктымал бар экен. Же Лаухул Махфузда жараткан деген, же Жибрил алейхиссалам деп айтышат экен. Ошол калам махал болуп берет деп. Же болсо пайгамбарыбыздын тили, пайгамбарыбыз өзү болуп берет деп айтышкан экен. Же болсо жана Муса алейхиссаламдын дарагы. Дарагы барбы? Ушлар деп айтышкан экен. Же болсо ошого ошондагы башка бир нерсе айтышкан экен. Wa qawlul Hanabila Hanbalilerdin. Bular ne деп айтышкан? Алла Тааланын сөзү бул хуруфтан турат, үндөрдөн турат деп айтышкан да. Анан бул хуруфтардагы асбаттардагы кодим деп айтышкан. Булардын айткан сөзү wa huwa annahu hurufun ghayru makhluqatin. Булар хуруфтар не дейт?
хуруф дейді, бирок махлук эмес деп атат да. Qa'imatun bi zatihi ta'ala дейді. Алла Тааланың затында бар дейді бұл немелер, хуруфтар. Айдон бұл айтқан сөзім екен, батыл дейді. Qawluhum батыл деген болып атат да. Айдон дегенде жана муътазилардың сөзі батыл болғандай, бұларындағы сөзі батыл дегенге ишарат болып атат. Лианнал хуруф не үшін десе? Лианнал хуруфтың қодим екендігі бұл өзі батыл дейді. Не үшін десе? Лианнал хуруфа татавала ва яқау бa'духа масбуқан би бa'д. Хуруфтар бірінің артынан бірі келеді. Bir тамға, бірінші тамғадан, екінші тамғадан үшініп келеді да. Анан биринчisi эртерээк келип айтылат экен, экинчиси андан кийин айтылат экен. Ва куллу масбуқин хадис. Ал эми кийин ар бир неме болгон нерсе, сабиқ бар болгон нерсе бар. Мисалы үчүн бисмилла дегенде ба тамгасы биринчи болуп атат да. Сабиқ кайсы болуп атат? Ба болуп атат. Син масбуқ болуп атат. Ошол масбуқ деген нерсе кийин жаралып атат да, кийин кечигип келип аткан нерсенин баардыгы хадис болот дейт. Ал эми масбуқ хадис боло турган болсо, сабиқ да хадис болот да бул жерде. ولأن الحروف هيك نسوي حروف لا تصدر إلا من الآلات. حروف تر ميدين قلب شغات كن أوز تيل تيش وشل نرسل قلب شغات كن ده. وهي الحلق والشفا وغيرهما. مثال شون طمق من أي توتات أوز نيرين در أي توتات وشل نرسل تيلدر. فيلزم منه التجسيم. من ده نيجي قلب شغ بلاد كن demek تجسيم. يقدر الله خداي سخطاسون شنو نرسل برضه يترام مسق. وش لا يتقن حروف أصوات. الله تعالى كلام وحروف من الأصوات تجن ترات تويتات ترام مسق. Анда тачсимге алып барып коет. Бул деген хуруф менен асфат меден чыгыш керек, ошол алаттардан чыгыш керек. Анда бул неге алып барып коет? Кудай сактасын, Алла Таалада ушундай деген нерсе бар деп коет. Дегенге алып барып коет да. Та'ала Аллаху ан залика. Алла Таала мындан аруу зат дейт мындай нерселерден. Ва иннама қала анзалаху ала набийхи вахян. Башкача айтканда бул жакта домир немеге кайтпайт. Каламга неме, калам нафсиге кайтпайт. Бул жакта домир эмнеге кайтат экен? Ошол каламы нафсиди түшүндүрүп бере турган, алды буста турган Куранга айтат экен. Алла Таала Куранды немени түшүрдү? Пайгамбарга вахи аркылуу, Жибрил алейхиссаламдын аркылуу вахи менен түшүрдү дейт. Лиқаулихи та'ала ва ухия илайя хазал Курану лиунзиракум бих. Демек ушул Куран мага вахи болуп асмандан түштү деп атат. Ва иннама қала ва саддақахул муъминуна ала залика хаққан. Демек мусулмандар анан ошол чын экендигин, хак экендигин, Алла Таала тараптан келгендигин бул тасдыкташты деп атат да. Эмне үчүн ушуну айтты десе, лианна сахабата шахиду нузулаху ала расулилlah. Пайгамбарыбызга Курандын түшүп атканын булар көрүшкөн. Ошол күбө болушкан. Ва тахаққақу иъжазаху. Анын муъжиза экендигин булар анык туюп сезишкен сахабалар. Ва саддақу каунаху каламаллах. Алланын сөзү экендигин, Алла Тааланын сөзүнө калам нафсиге далил боло турган сөз экендигин билишкен, тасташкан. Сумма нақалуху ила ман ба'дахум биттаватур. Демек мутаватир жол менен кийин келе турган немелерге жеткирип келишкен. Кама нақулу ан расулилlah. Пайгамбарыбыздан дагы ошол неме накыл кылгандай эле. Ва дa'у халqa ila iqamati hukmihi. Жана ошондой эле башка адамдардын эмне кылды? Ушул Курандын өкүмүн тургузгула деп, кайсы тараптан десе, иатикат кылгыла, анан амал кылгыла деп айтып келишкен дейт. Ва залика далилун ала тасдиқихим. Демек ушулардын сахабалардын ушундай кылгандыгы алардын пайгамбарыбызды тасдыктаганына далил болот экен. Qawluhu wa ayqanu annahu kalamullah bil haqiqa. Жана ошондой эле сахабалар, ошол жактагы, ошол доордогу адамдар бул Алла Тааланын сөзү хак сөзү экендигин билишкен дейт. Ай алиму бил яқини аннал Кур'ан каламулlah bil haqiqati. Демек ошол алар яқин, ишенимдүү жол менен билишкен дейт. Бул Куран Алла Тааланын сөзү экендигин. Бил хакыйкати дегенде ошол жанагы бул жакта калам нафси да айтып атат. Түшүнүңүздөрбү? Калам нафси. Кал-илми вал-хаяти ва саир сифат. Мисал үчүн бул илим хаяттарга келе турган болсок, буларда Алла Тааланын сыпаты болуп атпайбы? Демек каламдагы ушундай Алла Тааланын сыпаты экендигине булар толук ишенишкен. Ва фихи раддун, эми ушул айткан сөзүндө, ва айкану деген сөзүндө раддун ли мазхабил му'тазила, алар эмне деп айткан? Хайту qalу иннама сумия ал-Кур'ану каламаллахи би тарикил мажаз лианнаху халикуху деп айтат. Эмне үчүн Кур'ан бул Алла Тааланын сөзү деп айтып атат десе, бул Алла Таала жараткандыгы үчүн Алла Тааланын сөзү деп аталып калды дейт. Бул анда кайсын жол менен анда Куранды Алла Тааланын сөзү деп айтабыз десе, мажаз тарабынан деп атат да. Десе биз не деп жооп беребиз? Кулна хаза фасидун фа иннал мутакаллима хакыйкатан. Хакыйкатан мутакаллим жөндө. Бизде ким мутакаллимди ким деп айтабыз десе, мен қома бихли калам, ким сүйлөй турган болсо, ошону мутакаллим деп айтабыз да.
Ла ман халақал калам, сөзді жаратқан жол болса, бір нәрсені жаратқан нәрсені біз аны мутакалим деп айтпаймыз дейді. Кал алими ман қама бихи ал илму. Кал-алим ман қама бихи ал илм, ла ман халақал илма фи гойрихи. Алым деп кімді айтамыз десе, илimi бар нәрсені, илими бар затты алым деп айтамыз да. Илимді башқа біреуге жаратқан адамды алым деп айтпаймыз дейді. إذ لو اتصف بالكلام مع أنه لم يقم به егерде бұл кәлам Алла Тааланың затында жоқ деп айта тұрған болсақ, ошоға қарабастан Алла Тааланы мутакаллим деп сипаттай тұрған болсақ, қайсы тараптан биатибари аннаху халиқу, Алла Таала жаратты деген тарауынан сипаттай тұрған болсақ, латтасафа биссавади ва саир ал-алванил мухталифа лианнаху халиқуха дейді. Анда не болмақ? Анда Алла Таала өңгө келе тұрған болсаң, не үшін жаңағы кәламға келгенде Алла Таала жаратты деп Алла Таалаға тағанды қылып қойып отырсың дағы? Бирок егер өңгө келе турган болсоң, Алла Таала бүт өңдү жаратып атпайбы? Анда эмне үчүн Алла Тааланы сен мисал үчүн мутакаллим деп Алла Тааланы сыпаттап атасың? Кудай сактасын, анда муталлавин асфат деп айтпайсыңбы? Өңдөрдө Алла Таала жаратып атпайбы? Туурабы? Өңдөрдүн баарын жаратуучусу Алла Таала болуп атат. Демек тил жакка келгенде каламы жок, бирок жаратуу жагынан неме кылып атасың? Бұл жаққа келгенде антпай атасың да. Демек ережең бири-бирине карама-каршы болады. Халиқуха. Фаман қаулуху фаман самиаху. Егерде ошол жанагы кайсы бир адам келип, ошол самиаху дегенде домирди карашыбыз керек. Бул кайсыга айтат? Бул далга айтат. Мындан мадулду максат кылбайбыз, далды максат кылабыз. Демек жанагы Алла Тааланын неме эзелки сыпатын түшүндүрүп бере турган каламды Құранды угуп туруп, ва заама аннаху каламул башар, ошого карабастан, бул мисал үчүн бул назымдардын бардыгы Алла Таала мисал үчүн Алла Тааланын сыпаты эзелки сыпат болуп атат да. Анан эзелки сыпатын түшүндүрүп бере турган Куранда болуп атат. Курандагы Алла Таала тараптан түшүрүп алат. Демек ушул Куранды угуп туруп, неме ва заама аннаху каламул башар, муну пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү неме кылды, өзү токуп койду дегендей сөздөрдү айта турган болсо, адамдардын сөзү дей турган болсо, факады кафар дейт. Анда эмне болуп калды дейт? Анда бул капыр динден чыгып кетти дейт. Алла Таалага иман келтирбей койгон болот дейт. Хада раддун ли каулил мунафиқин. Мунафиктардын сөзүн кайтарып атат. Алладина кану ятаунуна фихи. Куранга мындай деп неме доомат коюп атат. Би аннаху каламу Мухаммадин якулуху мин тилқаи нафсихи. Өзү эле айтып атат. Өзүнөн өзү чыгарып атат. Автоматик түрдө өзүнөн чыгып атат деп айтышкан. Мин гойри ан юха илейхи мин раббихи. Кудай Таала буга неме вахи бербесе дагы өзү айтып чыккан деп айтышкан. Каулуху ва кад заммаху Аллаху таала ва абаху ва ауада би сақар. Демек ошондой адамды не кылды дейт Алла Таала? Алла Таалага неме жеме берди. Алла Таалага сөгүш берди дейт. Анан аны ошол жамандык менен, тозок менен коркутту дейт Алла Таала. Эми бул жакта заммаху дегенден максат жанагы биз немени түшүнсөк болот. Валид ибн ал-Мугира. Куранды угуп туруп, бул Алла Тааланын сөзү эмес, бул пайгамбардын сөзү деген да. Башында угуп туруп, Куран экендигин билген, дават кылып келгенден кийин билген, угуп көрчү дегенде угуп көрүп, бул адамдардын сөзү эмес дегенде, кийин барып туруп не болуп кеткен, кайтып кеткен кайра. Демек Кудай Таала аны тозокко кирет деп неме коркутуп атат. Не себептен десе, анткени бул Алла Таалага неме кылып атат да, жала жабып атат. Бул адамдын сөзү деп неме кылып атат. Ай би азабин нар лиман кала иннаху каламул башар. Каламул башар деп айткан адамга Алла Таала тозок отуна азапталат деп коркуткан. Кала ихбаран, Алла Таала мындай деп айтып атат. Ин тиги немелер ихбаран ан хада да. Жанагы неме Валид ибн Мугира не деп айтып атат? Ин хада илля каулул башар деп айткан дейт. Алла Таала эмне дейт ага? Сауслихи сақар, мен аны тозокко киргизем дейт. Фаламма ауада Аллаху бисақар лиман қала ин хада илля қаулул башар. Ин хада илля қаулул башар деп айткан адамды Алла Таала тозокко киргизем деп коркуткандан кийин алимна аннаху қаулу халиқил башар. Алла Тааланын сөзү экендигин билдик. Вала юшбиху қаулул башар. Демек Алла Тааланын сөзүнө сыпа кодимага эч кандай бир ошол адамдардын сөзү окшошпойт экендигини biz neme geldik deydi, iman geltirdik, bildik deydi. Qawluhum faman absara hada, biz azırqa aytқан нәрселер үстү маңда неме жакшынакай угуп тоя турган болсо, hada i'tabar сабак алат дейди. Wa an misli qawlil kuffari inzajar, ошол капырлардын сөзүнөн тыйылат дейди. Ошондой сөздөрдү айтпай коет. Hada kulluhu булардын бардыгы айтылган сөздүн бардыгы ta'kidun li nafi hudusил kalam.
Демек каламдан кейін жаралған. Алла Тааланың калам деген сыпаты кейін жаралған дегенде нафи кылгысы келип атат. Ва жаалихи ва нафюн ли жаалихи мин джинсил хуруфи вал асват. Жана ошондой эле бул Алла Тааланың каламы бул хуруфтардан, асваттардан турат деген сөздү дагы нафи кылгысы келип атат. Мушабихан ли каламил махлукин, эгер хуруф асваттан турат дей турган болсок, анда бул калам махлуктардын сөзүнө окшош калмак да. Ошону нафи кылгысы келип атат. Фа инна ман кала би халқил Qur'an ва худусихи, бирөө жарым келип бул Кур'ан жаралган, кийин пайда болгон деп айта турган болсо, Алла Тааланын сыпатын айтып атат. Ва аннаху мин джинсил хуруф вал асват. Анан бул хуруфтардан, асваттардан турат деп айта турган болсо, фақад васафал бария бима юсафу бихил башар. Анда Алла Тааланы адамдардын сыпаты менен сыпаттап койгон болот дейт. Фа якуна хадал каулу мушабихан ли каулил куффар. Ушул жанагы немелердин эмне деп, мисалы үчүн мындай чыкканда бул ошолордун сөзүнө окшошуп кетет деп атат да. Муатазила менен карромиялардын сөзү куффарлардын сөзүнө окшошуп кетет деп атат. Алар эмне деп айткан? Хуруф менен асваттан турат деп айтты да карромиялар. А тигилер боло турган болсо муатазиладан жаралган деп атат да. Демек ушул айткан сөз эмнеге окшошуп кетет десе, мушабихан ли каулил куффар аллазина калу би аннаху каламул башар деп айткан. Ошолордун сөзүнө. Демек, Алла Тааланы фақат васафал башар деп айтты да. Демек, эгер ким ушинтип айта турган болсо, муатазиладай болуп, карромиялардай болуп айта турган болсо, анда Алла Тааланы адамдардын сыпаттары менен сыпаттаган болот дейт. Не себептен десе, лима фихи мин ташбихил халиқи ва бил махлуқ дейт. Ушул сөзүндө эмне кылган болот дейт? Алла Тааланы махлуктарга окшошуп турган болот дейт. فمن تأمل في هذه المعاني ушул айтылган сөздөргө жакшылап көңүл бура турган болсо, ва бахаса анха ва фахимаха изилдеп түшүнө турган болсо, ва қалаху ли'тибар, анда бул эмне кылат экен? Мындан сабак алат экен дейт. Өзүн буга чейинки капырларга салыштырып көрөт экен. Астагфирулла, мен ошолордун немесине боломбу же болбоймбу? Ошолордой болдумбу же болбодум деп салыштырып көрөт. Ва важаба алейхил инзижар амма якулул куффар. Капырлар айта турган сөздөрдөн буга тыйылыш милдет болуп калат дейт анда. Анан бул жакта дагы негизги жакшы неме бар, маселе бар экиде. Шейх Майдани акида тахавиге неме бергенде, Шейх Саадуддин Тафтазани негизи шархлап койдун кээ-бир немелерден ибаратына окуп немете берели. Анткени бул илмил каламдагы эң жакшы китептерден да. Акойдна Сафияга шарх берген өтө чоң, күчтүү шархтардан. Мунун хаваши, мунун үстүнө жазылган шархтар ушунчалык өтө көп. Мунун эң жакшы шархтары кайсы дегенде Ниброс айтышат. Ниброс ошол Индия тараптан чыккан чоң алым Фархари. Ошол күчтүү алым болгон, ошол жакшы шархтаган дейт. Кээ-биркилер жанагы Шейх Байжури танып калсаңыздар керек, Египетте Шейхул Азхар болгон, көптөгөн немелерге китеп жазган акыйда илиминин жаатында. Ошонун шархы негизи толукталбай калган, жарымына келип токтоп калган. Эгер ушул бүткөндө тигинкиден да артып кетмек экен, ашып кетмек экен деп айтышат да. Анан бир нече хашиялар көп. Эң күчтүү көрүнүктүү хашиясы Хашиятул Хаяли. Хаяли деген Туркиядан чыккан, ошол тараптан. Ошонун хашиясы. Ошол айтып атат: "Каулуху ал-Кур'ану каламуллахи таала гайру махлук ва ла юқалу ал-Кур'ану гайру махлук" дейт. Демек кантип айтат экенбиз? Ал-Кур'ану каламуллахи гайру махлук деп айтабыз. Бирок ал-Кур'ан гайру махлук деп айтпайбыз дейт. Не үчүн десе, ли алла ясбиqa ila al-fahmi anna al-muallaf min al-aswat wal huruf qadimun. Анткени алдыбызда турган азыркы Кур'ан же болсо үнүбүз тилибиз менен окуп аткан Кур'ан бул ошол кодим экен деп деген оюбузга кетип калбаштыгы үчүн биз эмне кылып айтышыбыз керек экен? Каламуллах дегенди кошуп коюшубуз керек экен. Кала Шейх Саад ва тахқиқуху анна лиш-шей, бул нерсени эгерде биз ачыктап бере турган болсо дейт, мынтип баяндайбыз дейт, анна лиш-шейи вужудан фил аян. Бир нерсенин 4 вужуду бар. 4 тараптан мавжуд болот. Биринчиден эмне дейт? Аян дегенде көз алдыбызда бар боло турган болсо. Ва вужудан фил азхан, зенинде, акылында бар боло турган болсо. Ва вужудан фил ибара, үчүнчүсү кайсы экен? Сөзүндө бар боло турган болсо, тилиңде. Ва вужудан фил китаба, төртүнчүсү кол менен жазганда бар болот. Ошону айтып атат. Ва китабату тадуллу алал ибара. Китабат жазуу эмне келет? Оозу менен сүйлөгөнгө далил болот. Ва хи алама фил азхан. Алем бул ошол ибаратта оозундагы нерсе, акылыңдагы нерсеге далат кылат. Ва хуа алем акылыңдагы нерсе эмнеге далил болот экен? Далат болот экен. Алама фил аян, хориждеги бар болгон нерсеге далил болот экен дейт. فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا القرآن غير مخلوق فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج дейт. Кайсыл жерлерде карап көрүлө дейт. Кайсыл жерде эгерде Куранды, мисалы үчүн, гойру махлук дегени кодимдердин сыпаты менен сыпаттала турган болсо, кайсыл жерде Куран, анда ошону билип кой дейт. Куран дегенден максат, анын неси максат кылынат экен? Хорижде, акыйкатта кайсыл Куран максат боло турган болсо, Алла Тааланын каламын айтып атат да, ошон максат болот дейт. وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات
Yuradu bihi al-alfazul mantuqatu wal masmuatu deydi. Ал эми кайсы жерлерде Куранды карап көрсөң, анзалаху деген сөздөр менен колдонуп келе турган болсо, мисалы үчүнчү, ошондой сөздөр менен келе турган болсо, анда билип кой дейт, бул Курандан максаты эмне экен дейт. Жанагы алфаздар биздин окуп аткан Кураныбыз, жазылып аткан Кураныбыз экендигин билип кой дейт. Кама фи каулина qara'tu nisfal Qur'an деген сөздү колдонуп турган болсок, же болбосо hadal Qur'an munzalun min indillah деген сөздөр боло турган болсо, мисалы үчүн. انتهى. ونقل الميداني عن السعد قوله هذا والجمع بين قولهم. Эми бул жакта жанагы зарил болгон маселе айтып атат. Кейбирки маселе эгерде ушинтип айта турган болсо, жанагы муатазилаларды деле мындай алып караганда капырлык алып баргандай болуп калып атат да бул маселелерде. Эми ошону кантип тавфик кылабыз? Биякта биз эмне деп айтабыз? Эч бир ошол ахли кыбла ээлеринин эч кимисин капырга чыгарбайбыз деп айтабыз. Анда бул сөз менен тиги сөздү кантип бириктиребиз десе айтып атат. هذا والجمع بين قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم بكفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية. Misal üçün kelip biri Kur'an'da mahluk da ayta turan bolsa, аны капыр болот деген сөздөр келет бул жакта. Же болбосо руят, акырет Куранды Кудай Тааланы көрбөйт деп Муътазила айтат, аны да капырга чыгаргандар бар. Биздин өзгөчө неме Матуриди акыдасына такфирге чыгаргандар өтө көп, бирок ал жанагы бул жакта себебин баяндагандан кийин түшүнөбүз аны. Абу Сабба шейхойн, же болбосо Абу Бакр радиаллаху анху менен Умар радиаллаху анхуга сөгүш жарыялай турган болсо, сөгө турган болсо, биз капыр деп айтабыз. Бирок капыр дегенде кандай? Ошону азыр айтып берет. Фа мушкилун дейт. Ушул айткан сөз кыйын болуп калат. Ошондон айтып атат Шейх Майдани, aqulu qad dhakara al-allamatul Bukhari. Бухари деген Абдул-Азиз Бухари, ошол биз тараптан чыккан өтө чоң күчтүү алым болгон. Бул жанагы Кашфул Асрор деген Усулу Баздавийге шарх жазган. Чоң шарх жазган, 4 томдук болуп чыккан акыркы кезде. Эмне деп айтып атат? Анна итлаqa машайихина al-kufra bil kalimatil mazkurati wa nahwiha laysa ala zahirihi дейт. Демек, эгерде ким руят, эгерде акыретте барганда Алла Тааланы көрбөйбүз деп айта турган болсо, же болбосо Куран махлук деген сөздү айта турган болсо, же болбосо эки шейх деген сөгө турган болсо, буларды кафир болот дегенде, бул муттак болду кафир болуп калды деген эмес дейт. Бал таглизон юридуна бихи ат-танфир. Не үчүн айтылган дейт? Ошону коркутуш үчүн айтын. Сен айткан нерсе өтө чоң күнөө дегенди айткысы келип атат дейт. Чоң өтө бул коркунучтуу нерсени айттың. Мындай чыкканда саясат үчүн айтып атат да, саясатлаш. Жол болсо, бул биринчи неме. Ау муқайядан би'атиқади ма якуну лафзу бихи куфрон. Жол болсо, ошол капырлыкты айткан сөздү өзү истиха неме кыла турган болсо, ошону иътиқад кылып, ушул мисал үчүн ошол нерсени маасият арамды халал кыла турган болсо, ошентип түшүнөбүз. Капыр болот деген мааниси эки болот экен. Эки түрдө түшүнсөк болот экен. Биринчиси аны коркутуш үчүн айтылган, экинчиси капыр болот эгерде ошол нерсени адал деп чыгара ала турган болсо, ошону чын жүрөктөн иътикад кыла ала турган болсо дейт. Qawluhu wa'lam anna Allahu azza wa jalla bi sifatihi laysa kal bashar. Demek Allah Taala'nın жалпы sıfattары менен bunu адамдарга окшош эмес, адамдардын sıfatlarындай эмес. Ne үчүн десе, fa inna sifatihi qadimatun qa'imatun bi zatihi laysat bi qabilatin lizawal. Allah Taala'nын sıfattары qadим эзелтеден, Allah Taala'нын затында бар, эч качан жок болуп кетпейт. Wa sifatul bashar hadisatun keyin жаралган, kazawatihim өздөрү жаралган сыяктуу. Qabilatun lizawal, бул sıfattар башына күчтүү болот, кийин алсы болуп кетет, илимдүү болуп кетет, жахил болуп кетет дегендей. Wal fana жок болуп кетет, wal kayfiyat wal kamiyat. Анан бул кандай? Мисалы үчүн кейбирки адамдардын илими кандай болот? Өтө көп болот. Кейбирки адамдардын бир аз нерседе болсо дагы, кейбиркер мындай да, көп нерсени окуганда, бирок немеси жок, сапаты жок. Кейбиркер бир аз нерсени окуган, сапаттуу. Ошол кайфият деген ошол болот атта. Wallahu ta'ala muta'alin an zalika kullihi. Allah Taala булардын баарынан таза. Laysa kamithlihi shay. Allah Taalaga эч бир нерсе окшошпойт деп атат. Wallahu a'lam bis-sawab wa ilayhi marji'ul ma'ab.